YouTube'ga чыгарып жүрсүң? YouTube'га чыгарам байке. Ой. Ооба. Андай айдабайм. Жок, айдап 600 болсо, мисалы. Көбөйтөбүз 30га. 30га көбөйткөндө мына айына 48 000 болуп атат. Буну көбөйтөбүз, мисалы 3 жылга 36 айга. Мына 1 700 000 болуп кетип атат. 3 жыл арендага айдап койсоңорчу. Мисалы арендага айдабай, өзүңөр мисалы под выкуп алып койсоңор лизингке. Бул машина өзүңөрдө калат да, мисалы воздухка төлөбөйсүңөр, воздухка деле мына 3 жылда 1600 айдасаңар 1 728 000. Достор, мына могу машиналар чыкты. Жаңы. Ушул машиналардын бардыгы берилет лизингке. 12 штук экен машиналар. Мына бул байкелер алганы келишиптир. Так. Кудай буйрса. Так, көрүп атасыңар мына. Бардыгынын комплектациясы бирдей. Комфорт комплектациясы. Буларда комплектациясы кандай болот? Подогрев сидений, подогрев руль. Күскүлөрдүн подогревы болот, күскүлөр электрический болот. Так, камерасы жок болот, булардын парктрониктери жок болот. Мына задний дворниги бар экен. Мындай рейлинги бар экен. Неме дискалары штампованный. Бир сыра көргүлө. Силерге документтерди көргөзүп кетейин. Мына Kia Rio жылы 2021, объему 1.4, көрүп атасыңар өзүңөр. Так, анан бул жакта оплатасы мына айына 46 995, грубо 47 000 болуп калат экен. Көргөзүп кетейин, бардыгын тааныштырып мына. Ошондо мына первоначально эгерде силер 390 000 берсеңер, ошо 390 000дин ичинде машинанын оформлениясы, лицензиясы, страховкасы, каска жок экен, только ОСАГО, брендирование, то есть ГОСТ, ошонун бардыгы кирет. Бардыгын даяр кылып, таксиге даяр кылып беришет силерге. Анан ай сайын 35 ай төлөткенсиңер, 36 ай эмес, 35 ай. 47 000 рубльдан. Ошондо эсептеп көргүлө. Азыр эсептеп көрөбүзчү, кандай болот экен. Мына мисал калькулятор менен баштайлы. Айына 47 000ден точный болдун 46 995 деп коелу. 46 996 болуп калат экен, ошондо округлять эткендечи 46 996 көбөйтөбүз 35 айга. 35 айга ошондо 1 644 860 болот экен. Ага кошобуз 390 000. Мына ошондо 390 000ди кошкондо буга общий неме стоимостти чыгарып берейин. 2 34 882 болот. Турабы? Ошондо 35 айга. Последний жанагы Выкупной канча? 7 000, плюс мына 7 000. Выкупной да бар экен, ошондо 2 41 000, 2 42 000 деп болчу, грубо тоголоктоп. Ошондой болот да полный стоимостичи. Ошондой достор, анан эгерде ушул акчаны төлөгөнгө даяр болсоңор, машина алганга даяр болсоңор, чалгыла көргүлө машинаны. Анан бардыгын прозрачно айтып атабыз, эч кандай мындай скрытый платежтору жок, болгондой. Эгерде какой-то бир мындай немелер болсо, айтсаңар болот да, мага жазсаңар болот. Разбираться этебиз. Мына Нурик байкенин офисине келдик. Нурик байке өзү отурат, өзү жооп берсин эми биздин сурообузга. Нурик байке, кандайсыз, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Салам алейкум, Кудайга шүгүр. Баягы машиналарды качан чыгардык эле? Баягы февралда чыгарганбыз, февралдын 25-inde чыгардык беле. Ошондон бери мына убакыт өтүп кетиптир. Машинанычы. Минус Үчүн силердин таксопаркыңардан алган выгодный. Мисалы бөлөк деле лизингке бергендер көп экен, мисалы азыр 3 жыл деген мат эле. 3 жыл. Көзүңдү ачып йумгучаң эле арендада жүрүшөт, азыр 5 жылда, 3 жылдарчы. эмне үчүн лизингде алган выгодно, арендага алганга карагандачы? Кай жактан болосуз? Анда кыш болчу, азыр уже жай болуп калды. Мына жаз мезгилинде көрүшкөн жокпуз. Акыркы событияларга себептүүчү 3 айдан ашып кеттир ошондо, 3 айдан ашып кетти. Мына Нурик байке чыгарып калыпсыздар. Эми бул машинанын немелерин айтып кетиңиз, условиялары жөнүндө өзүңүз, өз оозуңуз менен. Условиялары первоначальный взнос 390 000. Kia X-Line деген машина, комплектация комфорт. Вот, айына төлөмү 47 000.
35 ай. Анан акыркы ай укупной деп коюп 7000. 7000. Ошол общий сумма канча дедик? 2 миллион 2 миллион 41 миң, 42 миң да грубо ошондо мына 2 миллион 42 миң болуп калат экен. Жакшы экен базы. Анан канча машина бар сиздерде? Канча машина калды? 12 машина алып чыгыптсыздар. 12 машина алып чыктык. Канчосу сатылды, канчосу калды? Пока 12 тең турат. Эле бурон кылып кетишип атат азыр тоже. Анан вариант мисалы бардыгында эле 390 миң жок да. Анан 200 миң берип, же машинасын алып келип, эски машинасын алып келсе силерге обмен деген варианттар барбы? Же акчасы жетпей калса мисалы 200 миң, 250 миң болуп, ошондой случайларда кандай кылсак болот? Биз жанагы Нуркейжиде да айтканбыз, 5 машинага уруксат берейли депчи, потому что алардын деле силердин деле демеңер. Ошол бир эле кылып турбу ошол 5 машинага уруксат бердик 250 миңден деп. Ошол анан көбү чыгып атат ого машина бар дегендей депчи. Эми биз машина болсо низкий оценка кылып коебуз, капа кылып коюшубуз мүмкүн, лучше сатып туруп эле наличка акчасы менен келсе, жетпей калса жанына кылып 5 адамдыкын турула беребиз. Жакшы, условиясы мисалы силердин таксопаркыңарда иштеш керек да ошол 35 ай бою. Ооба, биздин Таксопарктын условиясы кандай? Ошону айта кетиңиз. Башында айткандай эле 3%. 3%. Биринчи күн иштешип аткан жокпуз, өзүңөр билесиңер, видеону көргөнсүңөр, 3% ошол бойдон эле калат, өзгөрбөйт ал. Путевой листтер 500дөн. 500 бе? Ооба, ошол бойдон калат. Бизде путевой листтер жана согуштан кийин листтер көтөрүлдү го. Ошондо да биз 500дөн эле калтырганбыз да, эчтеңесине карабастан. Да, кандай суроолор болуп атат? Ошол суроолорго да жооп бериңиз. Кандай комментарийлер болуп атат мисалы? Ошолорду айта кетиңиз элдерге. Бизде ооба, основном эмне кыласыңар, кыйналасыңар, тияк бияк 3 жыл раб болосуңар деген. Энди ал жаза берет экен, элчиликке экен, андан биз неме болбойбуз. Машина алса, наоборот, өзү выгодно. Кыргыздардын өзүгө эле выгодно. Өздөрү айдашып, өздөрүгө калат машиначы. Ошол жаман комментариялар көп энди алар. Внимание обращать делет. Сиздерде арендага машина барбы? Машиналар бар, машина бар. Канчадан арендага машина? 1,5 миңден башталат. 1700, 1800, 1600. Экономдор, Rio Solaris'тер. Rio Solaris Rapid болуп. Ошону эсептеп кетели, мисалы 1600дөн болсо, мисалы көбөйтөбүз 30га. 30га көбөйткөндө мына айына 48 миң болуп атат. Буну көбөйтөбүз, мисалы 3 жылга 36 айга. Мына 1 700 000 болуп кетип атат. 3 жыл арендага айдап койсоңорчу. Мисалы арендага айдабай, өзүңөр мисалы под выкуп алып койсоңор лизингке. Бул машина өзүңөрдө калат да, мисалы воздухка төлөбөйсүңөр, воздухка деле мына 3 жылда 1600дөн айдасаңар 1 728 000. А үстүнө канча переплачивать этесиңер, үстүнө где-то бир. Так, бул жагы канча болуп калып атат? Үстүнө бир аз эле переплачивать этип 300 000дей, 390 000 алып келип, ошол эле арендага берген акчаны берип эле, зато машина өзүңөргө калып калат. Кеткенде 3 жылдан кийин кеткенде Кыргызстанга айдап кетесиңер, кааласаңар сатып бересиңер. Кааласаңар Кыргызстанга айдап барып, мисалы участок алмашсаңар болот, же бөлөк машинага алмашсаңар болот, же малга алмашсаңар болот, мисалы сатыпчы. Ар кандай варианттар бар да. Ошону бардыгыбыз туура түшүнүшүбүз керек. Мисалы эч кандай жамандаган немеси жок. Булар бардыгын ачык айтып атат. Анан 3 жыл кулдукка алып тигинтип минтип деп, мисалы каалагандар алсын, каалабагандар албайт, мисалы туурабы, эч кимди заставить эткен жокпуз. Ошон үчүн өзүңөр туура ойлонуп, бардык минус плюстарын эсептеп, өзүңөрдүн шартыңарга да карап, өзүңөр туура чечим чыгаргыла деп айтып кетмекчимин. Терең мындай жете өлчөп биргеш керек да, бул мындай ситуациядачы. 1 жыл, 2 жылдан бери, 3 жылдан бери деле арендага айдап жүргөн байкелерди, инилерди көрүп атабыз да, таксиде иштепчи, ошон үчүн. Азыр мына могу жакта спор болуп кетти. Булардын объему 1.4 экен, 2021 жылычы жаңы машиналар. Меники дагы, менин да машинам 2021 жылкы, бирок меники башында чыккан. Объему 1.4. Анан кийин айдап көрүп мен айтып атам, мен машинама караганда булар кичине жакшыраак тартат экен депчи. Экөөнү азыр айырмасын көрөйлү, биякта байкелерге айдап көрөлү. Булар дагы айтсын, айдап көрүп разницасынчы, ким жакшыраак тартат экен. По-моему, мен ощущениям боюнча булар да кичине резвыйраак окшойт. Мага ошондой сезилип атат. Же менин машинам эскирип калган үчүнбү, же билбейм эмне үчүн, азыр көрөлүчү. Могу менин машинам объему 1.4, мына жылы 2021, билесиңер бардыңар. Кудай буйрса жакында да обзор кылып тартып көргөзөм бул машинанын плюс минустарын айтыпчы.
Так, отырайын азыр бұл байке. Ал Арман, машина алғанын келіп тұр. Бұл байке, атыңыз кім байке? Алмас. Алмас байке екен. Азыр тиги машинаны айдап көрді, бұны айдап көрді. Азыр үлкен разницасын айтсын сілергечі. Честный отзыв та бұл. Мындай. Так. Ремень таңдамас па? Алғанда береді да. Жасай қойыңыз. Так, кондерный кеш қойып жүр. Разница білінет бекен? Қайзын? Слабый. Слабырақ бекен бұл, ошо мен да сразу билдим да разницасын. Бул бир аз слабырақ екен, тиги күчтүүрөөк. Балким жаңы болгон үчүнбү, же кандайдыр бир себептердин айынан слабый экен меники, э? Ошо мен да сразу отуруп, анан кийин айттым да, ошо бул чота жакшыраак тартат экен деп, чем мактагандык эмес, честный отзыв да. Болгонун айтып атабыз болгондой. Меники просто для справедливости айтып коеюн, меники уже пробеги канча болуп калды? 113 000 болуп калды да пробегичи. А тигилердики 0 пробег. Балким ошондондур, балким. Бирок разница сезилип атат, как будто мындай 1.4 менен 1.6дай болуп мындай. Кадимкидей. 1.6дай кетти. 1.6дай эле кетип атат да бул машина, ошого да таң калып атам мен. Ошо достор ошондой. Желающийлер дагы барбы? Айдап көрсөңөр? Өкөн, тигини айдап көрдүңүзбү байке? Айдап көрдүңүзбү тигини? Буну айдап көрсөңүз так барып. Аз байкеден да сурайлы. Бисмилlah деп туруп. Так, ремень тагмаңыз байке. Неме турат, түлдө берет. YouTube'га чыгарып YouTube'га чыгарам байке. Ой. Ооба. Андай да коймон. Жок, айдап көрүңүз, бетиңизди неметпей эле коюн, көргөзбөй эле коюн. Айдап көрсөңүз. Опшелене жок да. Тяга. Тяга жокпу, а? Опшеле. Тигинден да слабый. Ошо слабый болуп атат. Эмне үчүн же менин машинам ушундайбы? Чарчатып койгонбу бир жылда. 113 000 да пробегичи. Тартышы жакшыраак экен тигиненчи. Машинаны срочно каратпаса болбойт, алтын айжеге барып. Кичине жайраак айдаңыз. Полду тештиресиз го, байке. Киддаун деп койчу эле. Ошо ошентип кетти булчу. Ошо мага ошон үчүн жакты да тигичи. Жакшыраак экен бир аз немеси. Ошо. Мына силерге как есть айттык. Мына бул менин машинам 2021-жылкы. И мына бул. Киддаун деп койчу да. Бул кичине вообще. Буларды 1.6-дан алып чыккан. Одан калды. Ушуларды. Онго сиздин ол 1.4 менен 1.6 салясы бирдей болду. На 1.6. Байке. Аз отурайын мен да. Бисмилlah деп туруп. Көрүңүзчү бир. Эмнени көрөсүң? Жо айдап разницасын. 1.6 бул, а? Жылы кайсы? 2019 бу. Комплектация жакшы экен бул. Мен байдагандай эле айдайсыз го байке. Байке, аябай катуу айдайт экенсиз. Мен былтыр мындан да катуу айдачумун. Кайсы ошондо кайсыңыз күчтүүрөөк экен? Күчтүү болот ба? Бул күчтүү да. Тигил деле тартпайт. Тиги деле тартпай атат, а? Тигин деле көрдүңбү ошондой. А тиги вообще слабый меники. Тиги вообще слабый. Кандай экен брат, айырмасы бар? Айырмасы бар. Күчтүүрөөк. Ого. Айдап көрдүңүз Айдап буну көрдүм. байке, келип отуруп айдап көрдүңүз? Только О, аккуратно. Көрүңүз эми. Тигини айдадыңыз, буну айдадыңыз эми. Реально айтыңыз да кандай. Кимизи күчтүү, кимизи кандай экен. Просто мен анда машинамды көргөзүшүм керек окшойт да, срочно. Свечаларын алмаштыргам, жакында эле алмаштыргам, майын алмаштыргам, баардыгын вовремя кылам мен. Брат, бул тахометрин карасаң канча чыгып кетет, ауыз алмаштырган. Кетишин карасаң 4,5 болуп кетти, брат. 3,5 4 деп отурду. Азыр эми 1.4-ңдү 3,5-4 чейин эмени кармай калам, о тахометр. Кандай кетет, брат. Карасаң 4,5 болду, мотор.
Кандай экен бул тартышы? Жок, бул сен брат. Мен сага азыр Аха. онун 4,5 тахометрге чыгарам, машина кандай Анализаторы жок экен а машина. Ооба. Кеп отуруп көргүлө да анда, тигини айдап көрөлү. Тахометрге канча чыгып кетет брат? 6-7. Çıktı mı? Я могу караптым брат. Эми отуруңуз, кеттик экен буга. Так, бисмилла деп туруп мына отурдук. Жаңы машинага отурдук, буюрса. Неме тагын алган? Так, эшиги жабылбай калыптыр. Ремень тагын алып алалы. На всякий случай. Так, Которуңду карасаң брат. кеттик. 3. 3төн которуп атат да бул. Азыр эми сага 4,5 басканда көрөсүң кандай. Аха. Бештен которуп атат. Жайра кайраңыз. Кетишин көрдүңбү брат? Кетишин көрдүңбү брат? Так, перехожу на третью передачу. Для безопасности советую пристегнуть ремень. Без проблем. Жетип жетпей да мотор отот. Күчтүү экен. Күчтүү экен, ошону айтып атам да бул. Сиз кандай деп айтасыз, Нурик байке? Мен эмне деп айтам, Рио все равно лучше. 1.4-чү. Потому что минип көрдүк. Жакшы. Как жип? Кошумча маалыматтар боюнча, аренда боюнча экрандагы номерлерге кайрылсаңар болот. Мына Нурик байкенин номери турат, диспетчерский номери турат аренда боюнча. Көргөнүңөргө чоң рахмат. Бул видеого лайк басып, бул видео менен бөлүшүп койгула. Ишиңерге ийгилик. Деньги, пап. Я их там Как ты оставил. мог? Это же мои деньги. Это плохие деньги, я не хочу, чтобы они у тебя были. Я же их заработал. И держись от него подальше. Пап, послушай. Я сказал, держись от него подальше. Послушай же, наконец. Ты не понял, держись от него подальше. Саня прав, все работяги дураки. Нет, не прав. Чтобы пальнуть из пистолета много силы не надо. А ты попробуй вставать каждое утро, день за днем и работать, как я. Работящие люди круче всех на свете, и твой отец такой же. Но его же все любят. Как тебя, когда ты едешь на автобусе, точно так же. Нет, это не любовь. Его боятся. Они любят. Вот в чем разница. Не понимаю. Ничего. Станешь постарше, все поймешь. Прости, что я ударил тебя.